Биздин командадагы жигиттер мындай баардыгы эле ушундай кыйынчылык көргөн, бирөөнүн атасы болсо, бирөөнүн апасы жок, бирөөнүн апасы болсо, бирөөнүн атасы жок, ушундай эле да. Легендарный Баха, Üşшети, Жалал-Абад биз ушул жерден көтөрүлгөнбүз. Анан баха болуп калышка өтө көп досторум салымын кошту бу жерде команда. Экранга көрүнгөн мен менен Дамир эле болуп атпайбы азыр? А так артында, парданын артында ушунча досторубуз бар. И также мен эле да. Мен атасы жок өскөнмүн. Бир эле апам бар. 6 балабыз семьяда. Сиз досуңузду айттыңыз, апаңызды айтып кеттиңиз, жубайыңыз жөнүндө билгим келип турат. Ушу 30га чыккан чейин кыйналгам, ачыгын айтайын. Мына кече жакында мага омат келди да. Бул Жалал-Абад шаарында сбор ачтыңыздар, анан бир жүрөктө калтыра турган кайрымдуулук кайсыл болду? Мындай 100 миңге, 150 миңге сатып жүргөн жалкат да. Мына карасаңызчы. Багында 13 миң долларга бербей койгонмун деди да. 2 миллион доллар, сом менен 170 миллион сом дегенде биз мында ойлонуп туруп бир болдук, мындай күчтүү жигиттер. Мындай айтайын. Бир муштумдай бир туруп. Ушундай бир болдук. Эл страшно ойгонду да. Президентибиз баласы деле берип койду, мына эч ким билген жок. Биз примерди ушул эки достон алабыз, ачыгын айтам. Эл не десе не десин, ачыгын айтканда биз ушул эки достон дагы эле пример алабыз да. Анан бул жерде жогорку кеңештин депутат тарабынан берилген атайын мактоо баракчасын берген келдим. Кудай кааласа менден кийин ушул бала өсөт. Аны силер билип турасыңар. Кудай кааласа өмүрүн берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдызтайын беришинин көрөрмандары. Бүгүн биз Жалал-Абад шаарында турган чагыбыз. Бул жака эмнеге келип калды десеңиздер, Баха автосалонуна келип калган чагыбыз. Анда эмесе биз менен бирге жүрүңүздөр. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысыңарбы? Жакшы. Келип алдыңарбы? Рахмат, жакшы келип алдык. Кез муну таап коелу. Болду, таап койгула. Кандайсыз? Алхамдулилла, жакшы. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы. Бурса сиздикине конокко келип калдык. Аллах разы болсун. Атайын Бишкектен бери келдиңерби? Ооба. Аллах разы болсун. Анда жүргүлө силер менен тааныштырайлы автосалонубузду. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Кеңес автосалонуңузду жалпы элге тааныштырып коңуз. Неге дегенде көпчүлүгү сырттан карап суктанып эле кетип атса керек, ичин биз телефондун сыртынан тура алып эле көрүп калып, кандай болду экен деп калабыз да. Ооба. Кудай буйрса өзүңөргө маалымдуу самый легендарный Баха, Üşшети, Жалал-Абад биз ушул жерден көтөрүлгөнбүз. Мына кудду ушул жерден биздин атыбыз чыгып, анан азыр Бишкекке ачкан жерибиз. Кудай буйрса, иншаллах 10 күн, 15 күндө Ошко ачабыз. Өтө жакшы жаңылык. Ордук Ошко, иншаллах. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, биздин көрөрмандарга аябай чоң жаңылык болду окшойт, Ош шаарында бүтүп жатса керек. Өтө сонун жаңылык болду. Бүгүн биз Ошко барып видео чалып беребиз. Оштуктар аябай көп күтүп атканда. Азыр примерно айтайын, мол машина Оштон келди. Мына примерно эле айтайын. 100 километр 2 саат вакытын ажыратып, бир конец эле буяка ажыратып, бизге реклама тарттырган үчүн ушул жерге келди. Эми биз Ошту кыйнабай эле, Ошко ачып коелу деген максатта элге кызмат кылайлы деп атабыз. Азаматсыз. Иншалла ишканабыз ушул. Кудай буйрса офиске алып кирейин анда силер да. Жүрүңүздөр. Мына биздин офис ушул жер болот. Интернетте постоянно акча эсептелип аткан моменттер болот го. Кудду ушул жер болот мына. Баха, Üşшети офис. Ушул жериңизди көрөбүчү. Мына. Сделкалардын баары ушул жерде бүтөт. Алиги алды саттылар ушул жерде бүтөт. Кыскасы машинасын алып келгендер көп, көйгөйлөр ушул жерде чечилет. Өзүңүздөр ham көрдүңөр, мына кече жакында эле 3 наристебизге кудду ушул офисте сделкалар бүттү да. Элдин баары салымын кошкондор ушул жерге келди, акчасын бере тургандар ушул жерге келди. Бу жерде сүйлөшүүлөр болду. Өтө көп иштер кудду ушул офисте чечилди. Берекелүү ак жолтой салон болгон турбайбы? Алхамдулилла, бизде ниетибиз негизи башында эле ошондой болгон. Биз только элге жардам беребиз. Кудай кааласа, Аллахым качан бизди эл соолугубуз алат, качан бизди күчүбүз алат, ушу өмүрүбүз бергенче элге кызмат кылабыз деген ойду ачканбыз бул автосалонду. Эптеп эле көтөрүлүп, жана звезданын жакмай жок бизде. Только элдин кызматындабыз. Жакшылыкка иштесин. Ооба, иншаллах. Только жакшылык болуп атат. Бул салондон бирөө жарым мындай келип, күйүп, жанакындай зыян тапкан жок. Элдин баары эле 99% ушул жерден пайдаланып, ишин чечип, машинасын сатыш керек болсо, кудду ушул жерде сатып, көп тойлор болду, жакшылыктар болду. Бу жерде только жакшылык болуп атат. Иншаллах.
бул дагы бир ниетиңиздердин түздүгүнөн билдирет болуш керек, кабар берет го деп койдум да. Иншаллах. Келгиңиздер эми достор, Бактияр Байкенин легендарлуу салонун көрүп алдык окшойт. Эми маекке өтсөк. Болду. Отуруңуз анда. Анан Бактияр мырза жана эле жогоруда айтып кетпедикпи? Бардыгы эле сизди Баха автосалону деп таанып калган да. 3-7 деп, Анан негизи эле көпчүлүгүнө кызык болсо керек, бул Бактияр мырза өзү ким депчи. Биздер эми телефондун аркасынан карап алып эле мындай жеке жашооңузду көп көрсөтпөйсүз да. Ооба. Болгону постоянно эле мынтип тытынып иштеп жүргөн Бактияр мырзаны көрөбүз. Анан жеке жашоодогу Бактияр мырза кандай болду экен? Ушул жөнөкөй эле карапайым элдин баласы, элдин баласы болуп калдык. До конца иншаллах элдин баласы болуп жүрөр эли, элдин көлгөйүн жечип, мына канчалаган адамдар бизден пайдаланып кетип атат, канчалаган адам иштерин бүтүрүп кетип атат. Кудайга шүгүр, мен ушундай бала болуп, жаралып, ушундай эне мени төрөгөндө мен апама дайым рахмат айтам да. Апам дайым ыраазы да менденчи. Балам, сен элдин баласы болуп калдың, до конца только элге менетиң кыл, элге кызматың кыл деп ушу постоянно мага мотивация берген апам болот биринчи очередте. Анан баха болуп калышка өтө көп досторум салымын кошту. Бу жерде команда жөн эле баха болуп калбадым. Бу жерде көп досторумдун салымы көп берди, ачыгын айтканда. Bundan murda деле тааныйт эле машина перекуп болуп жүргөм да. Он канча жыл деле перекуп болуп, бул ачканыбызга 1 жыл болду ровно, Кудай кааласа. 1 жылда ушул неге жеттик биз игиликке. 5 жыл стратегия менен 1 жылдык неге жеттик да, 1 жылдачы, ровно 1 жылда стратегический план менен. Буну ушу досторумдун неси да, кызматы. Экранга көрүнгөн мен менен Дамир эле болуп атпайбы азыр? А так артында, парданын артында ушунча досторубуз бар. Биз өлсөк өлөм деп, көтөрүлсөң көтөрүлөм деп, күйсөң күйөм деп, жанын берип кызмат кылышат бизге. Алар командачылык достор. Бирок алар көрүнбөйт экранын артында. Мына примерно биякта досторум, мына үкөлөрүм, биякта агаларым, мына алар чыкпайт просто. Мен артында мостор да алар. Мага бирдемке болсо, булар до конца тура турган жигиттер. Эң негизгиси команда тамдап атканда эч адашпаш керек экен. Командада иш чоң, акчага ток балдар. Мен дайым айтып кетем интервью берип атканда, акчага ток балдар болсо ишиңер кетет депчи. Акчага ач бала болсо, акча менен эсептешип турса, ал мындай эч ким иштегиси келбейт да, өзүңөр деле билесиңер да, акча эле деп турса, биринчи өзүнүн жумушун көрсөтүш керек, өзүн таанытыш керек, өзүнүн кандай экендигин көрсөтүш керек да. Анан кийин акча өзү келе берет. Туурабы? Ооба, анысы бар. Анан эмнеге бул бизнес? Негизи эле эмне себептен да башка тармакка кетпей, так ушул автосфера боюнча дейсизби? Негизи биринчи баштаганым көчөдөн. Мындай мурдадан эле айтып кое берейин, башыма нелер өткөн, кандай кыйынчылыктар өткөн. Ушуну айтып бериңизчи. Кыска эле кылып айтып берип турат элем Дамир досум интервью алып атканда. Мында толук чыгарбайм да, мындай толук интервью бериш үчүн 1 күн убакыт кетет да. Биз өтө кыйналып чоңойгон жигитпиз да. Именно мына биздин командадагы жигиттер мындай баардыгы эле ушундай кыйынчылык көргөн. Бирөөнүн атасы болсо, бирөөнүн апасы жок, бирөөнүн апасы болсо, бирөөнүн атасы жок, ушундай эле да. Мындай так үйүндө мындай бай жашаган жигиттер жок. Баардыгы биздеги командадагы балдар кыйналып өскөн да. И также мен эле да. Мен атасы жок өскөнмүн. Бир эле апам бар, 6 балабыз семьяда. Эң кичинекей үйдө менмин. Анан 3 карындашым бар. Эркектерден эң кичинекей мен. Ушул менеттин аркасынан ушул ийгиликке жеттик. Биз кылбаган ишибиз калбады, бирок баардыгы адал менет болду. Бирөөнүн акысын жебедик, бирөөнүн нерсесин урдабадык, бирөөнүн акысына кирип кетпедик. Ошо апам ушинтип ата ордуна ата болуп, апа ордуна апа болуп, ушинтип биз өтө жакшы тарбиялаган. Ошо апама Аллах ыраазы болсун, мына кече умрага жөнөттүм. Кетишти алар. Азыр барып дагы мага дуа кылышып атат. Иншаллах биз бул ийгиликке жеттик. Дагы мындан деле жакшы ийгиликтерге жетебиз иншаллах. Мен аны билип эле турам. Эл бизди өтө сонун колдоп атат. Дайым биз элден пата алабыз. Бир эл келип турмерден мен каргап кетпейт, наразы болбойт, баардыгы сүйүнүп кетет да. Машина албаса деле сүйүнүп кетет да. Ошого айтар сөзүм азыркы өсүп келип аткан молодежь, жаш жигиттерге тытыныш керек только. Бир болот, бир болбойт. Мен ушу 30га чыккан чейин кыйналгам, ачыгын айтайын. Мына кече жакында мага омат келди да. Ага чейин өтө кыйналып өскөн жигитмин да. 1 сом болсо 1 сом жетпейт. Мындай да кыскасы, 1 сомго кошосуң да. Мында вау эместе жашооңчу. Постоянно кыйынчылык менен мында 1 сомго коюп, ушул даражага жеттим да.
Алхамдулилля, эл бизи колдоду, эл бизи билди. Биз айтабыз го дайым, только эл үчүн иштеп беребиз деп. Ошого азыркы өсүп келаткан молодежь жигиттерге, эже карындаштарга, инилеримге жакшы биз үлгү болуп атабыз көбүнөчү. Бизден көрүп туруп алар өтө көп үлгү болуп атат да. Кече жакында эле биз өзүбүз башыбыздан өткөн нерсе да, Дамир досум экөөбүз башыбыздан өткөн нерсени ушу дос балдар чогулуп кылыптыр да. Бизге Дамир досум мага өткөндө кой подарка кылбадыбы? Көрдүңөр окшойт, интернетке резонанс болуп кетти. Ушу койду подарка кылып, анан өтө серьезный дос балдар чалды да, 2 дос балачы. Эми акчанын айынан билесиңер ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Дамир досум атта кетип атып бир жакшы сөзүн айтып койду го. Айтып койгондо анан ал видео тарап кетти да, репост болуп кетти. Дос жөнүндө болуп атпайбы речи? Анан бир досуна ат подарка кылып коюптур. Ушул видео үлгү да, карасаңыз. Ушул жерден бир видеодон, сөздөн үлгү болуп, ушу досуна ат подарка кылып коюп атат да. Биз канчалаган 1000 адамга үлгү болуп атабыз да, азыркы моменттечи. Биз жакшы тарабыбыз менен таанылдык, иншаллах биз айтабыз до конца. Жакшы тарабыбыз менен таанылайлы дагы до конца эле депчи. Азыр эл билесиңер агым болуп атат да. Кайсы тарапка жакшы кетип атса, ушу тарапка агып атат да элчи. Ушуга так что только биз жакшы тарабыбыз менен таанылы берели, иншаллах. Анан ийгиликке жеткен адам аркасына дуа кылган апасы, колдоп турган жубайы, анан жаманын жашырып, жакшылыгын ашырып, катаң оңдоп турган дос болот эмеспи? Анан сиз досуңузду айттыңыз, апаңызды айтып кеттиңиз, жубайыңыз жөнүндө билгим келип турат. Жубайыбыз постоянно бизге мотивация берип турат. Путтоспойт. Не келбей атасың, не кылбай атасың деп уже билет да. Элге көрүнүп калдык. Эртең не то жүрүп калсаң деле эл чыгарып берет аны. Биз өзүбүз деле чочуйбуз андан. Ошого алхамдулилля. Самое главное доверие да. Мен кээде үйгө бир жума барбай калам, кээде жок болуп кетем, телефонум 2-3 күн өчүп калат, иш менен байланышып албай коем да уже алиги. Алсаң бир проблема болуп калышы мүмкүн, уже настроең өлүп калышы мүмкүн. Ошого мына азыркы жаш жигиттер, жана жаш келиндер, мындай айтканда, эриңер жакшы, мындай мужуңар жакшы иш кылып атканда, только мотивация берип туруш керек. Колдоо, Колдоп туруш керек. Эси жакшы тарапка кетип атабы, мына күнөө иш кылбай атабы, карам кылбай атабы, пусть эриңерге ишендиңерби, силер аны такабагыла. В общем, такаштын кереги жок. Азыр көтөрүлгөндөн, мындай ушундай көтөрүлүп кетип аткан мезгилде семьяда уруш, жанжал ушундай болуп турса, ким иштегиси келет, ачыгын айтайын. Кысып турса мыяктан сени мында давить этип турса, кел үйгө деп турса, ал эч кимге жакпайт. Алхамдулилля, бизде семьяда 3 уул болсок, 2 акебиздин деле аялдары аябай жакшы, алар дайым бизди колдойт, мындай эч бизди кыспайт да, мындай айткандачы. Мону кыл, мындай кыл деп өздөрүн билишет. Биз кандай жумуш кылып атабыз, элге кандай пайда кылып атабыз. Эми интернетте ясно эле болуп атпайбы? Ачсаң эле биз чыгабыз. Биз мына жөн Дубайга барып, жабы Европага барып эс албай атабыз. Только иш болуп атат. 2 жолу умрага барып келдик, болгону. Ушул иш несинде булда деле. Ошо так что азыркы жаш жанакы келинчектерге жакшы мотивация бериш керек аларгачы. Алар кысып турса иш кетпейт. Алар наоборот мотивация берип, поддержка берип туруш керек. Эри деле ушинтип поддержка берип турсам, жигит деле мындай айтайын, кайра күчтөнөт да, туурабы? Сиздин оюңузча. Кысып турса ким иштейт? Иштегиси келбейт да. Ошого так что мен жаш келиндерге айтам ушул сөзүмдү. Кыспагыла, наоборот поддержкадан берип, мотивация берип турсаңар, эриңер тапканы силердики, ачыгын айтам, ал өзү менен жок кылбайт, по-любому үйгө алып келет. Мындай айтат го, ат казыгынан чыкса, баары айланып бар казыгына келет дейт го. Эч жакка кетпейт. По-любому келет. 10 күн жок болушу мүмкүн, 1 жума жок болушу мүмкүн, по-любому айланып, иш менен жок болушу мүмкүн, жөн жок болбойт да, бала чакасы бар, кайра келет. Так что бул сөздү кулакка жакшы эле куюп алыш керек. Үйлөнгөн жубайларга аябай бир жакшы кеңеш болду окшойт, Конечно, алар кысып турса билбедим мен. Мен примерно айтайын, мен өз нервиндемин да. Интернетке мындай өтө мындай не көргөнүмөн аябай нервим тез кетет да, мындай. Алло дегенде, үйгө кел дегенде уже меники жанат да. Ошого мындай эркек иш кылып атканда ошим аралашпаш керек, наоборот дуктан бериш керек. Мен апам деле ушундай дайым. Наоборот мага мотивация берип, поддержка берет да. Бул ата-энелерге деле мындай кыстырмада, балаңар жакшы жумушта кетип атабы, мындай элге пайдасын кылып атабы, так что только вперед колдогула. Ушундай жигиттер өсүп атканда колдобостон ким колдойт, туурабы?
ооба. Колдош керек. Үйдөгү балдарыма берим жетпей калды кичине тарбия жагынан. Ооба. Бирок альхамдулилля менде 2 бала бар. Бир балам постоянно интернетке чыгып турат, Фирдаус деп. Ал өтө шустрый бала, менден деле өтүшөт. Аллахым өмүрүн узун кылсын. Менден кийинки бала ушул болот, Кудай кааласа. Мен жашоом канча калды билбейм, эми Аллахым өмүрүбүз узун кылсын. Ошо элдин патасы менен жүрөбүз, ушинтип көгөрүп. Иншаллах ал баланы эми эл көтөрүп алат, аны билем мен. Ал мен деле айтам, только Кудай кааласа уже биздин нени сфераны алып кетип атат уже секин-секин. Машинага Жолуңузду жолдоп аткан турбайбы? Ал машинага аябай катуу түшүнөт. Полный билет. Мен 6 айлыгынан өзүм менен көчөгө алып чыгып кеткен балам ал. 6 айлыкта ушу мен машина менен иш кылып атканда жаныма алып Ошко, Бишкекке алып кетип калат элем. Кичинекей балам, мен кете берет эле. Бирок машинаны сууда ичет, полный түшүнөт. Кудай кааласа менден кийин ушу бала өсөт. Аны силер билип турасыңар. Кудай кааласа өмүрүн берсин. Биз деле өмүрүбүз берсин. Силер дуа кылып турсаңар, биз айтабыз. Билегибизден качан Аллах Таала күчүбүз алат, өмүрүбүз алат. Ушуга чейин биз элдин кызматын кылабыз деген ой бар. Бир эле максатыбыз ушул, элди ыраазы кылыш. Элди ыраазы кылсаң, Аллах Таала каягынан берип койгонун өзүң билбей калат экенсиң. Аллах Таала мында агызып коет экен да. Эми кече жакында биз бир жума 10 күн аракет кылдык го. Бир сом доход келбеди да магачы мында салон тараптанчы. Бирок Аллах Таала башка жагынан берип атат да. Эми биз үмүт түзүп койдук салонда, соода болбосо болбосун, бияка командага чыдап койдук, эми биз болбосо соода болбойт по-любому. 70% минуска кетип калат, 30% бирдемке болуп турушу мүмкүн, эптеп мындай чайын обедине чыгып турушу мүмкүн, бирок абсолютно доход жок. Биз Аллага тапшырып койдук да. Тапшырып койдук эле, өзүнүн өзү мындай Аллахым бере берет экен да. Так что эч тыгылбаш керек, болбой атат депчи. Аллахым бере берет экен бөлөк жагынанчы. Себебини кылып атабыз биз, самый главное. Аллахымга чексиз шүгүрлөр, дайым биз дуа кылабыз. Аллахым жүзү жарык кылсын, сөзүбүздү өтүмдүү кылсын деп, жүзү жерге каратпасын деп, иншаллах. Ушул биздин дуаларыбыз. Сөзүңүзгө аралжы, анан жана жогоруда эле айта кеттиңиз, 10 күн эмени сатууну токтотуп коюп, сбор ачып калбадыңыздарбы? Анан азыр айта келсе, ошо рекорд жараткан кайрымдуулук болду окшойт да. Анан сиздер дагы мындай четте көз жумуп карап турбастан, бул Жалал Абад шаарында сбор ачтыңыздар. Анан бир жүрөктө калтыра турган кайрымдуулук кайсыл болду? Жүрөктө калтыра турган эң мындай берип кеткен адамбы? Жүрөгүңүздө калып деп мындай эсте калган окуя. Биз эл аткан бир аксакал болду. Андан кийин бир таксырыбыз болду, давачы таксырыбыз. Мында көрүнүшүнөн өтө жөнөкөй, простой адам келип туруп, жана $10,000 алган бир грузовой машинасы бар экен. Анан кийин келди да, Байхандыкы башталбады эле анда. Арсландыкы башталып атты эле. Хамзаныкы түгөп, Арсландыкы башталып аткан мезгилде биз жаңы эле Бишкектен келдик, биякта сборду ачтык, бир таксырыбыз келди. Келип туруп, ситуацияны айтып атат. Ушундай бир машинам бар, алып кеткиле да, канчага чыкса саткыла деп. Мен Айбек деген укам бар эле, ага өткүзүп койдум. Биякта ажиотаж, баш жайында эмес. Мындай моменттерди кармап калыш керек да. Рас, ушунчалык жардамга келди, поддержкага келди, мен помощнигиме өткүзүп туруп, сен кыл дедим. Номерлерин алышып калды. Эртеси барып биз жигиттер реклама кылды. 300 миңге өзү сатып, кудуш жерге 300 миң колубузга алып келип берди. Өтө жанакы да, эле мында карасаң жөнөкөй адам да, даватчы адам. Дин менен жашаган үчүн ушул ишти кылды да. Болбосо динди түшүнбөгөн, садаканы, эксанды түшүнбөгөн адам болсо 300 миң кандай акча? Примерно айтайын. Жөнөкөй үй бүлөгө бул 1 жылдык. 1 жылда топтосо топтойт, топтосо кыйын. Өзүңүз деле билесиз. Айына 30 миңден топтогондо, 25 миңден топтогондо 1 жыл ровно топтойт. Бирок 25 миңден ашыныш деле кыйын да азыркы моментте. Ушундай эле алып келип эксан кылып берди да. Анан кийин бир аксакал киши чыкты нарактан. Москвадан баласы чалып бизге ушундай Көкжаңакка чыгасыңар, ошол жерден атам ат берет, барып алып келесиңер деп. Муну бардыңар эле көрдүңөр, резонанс болуп кетти. Ал чыктык, чыксак өтө жөнөкөй. Азыр силер деле барып чыгарышыңар мүмкүн. Көрсөңөр боло берет. Барсаңар кичинекей эле үйү, мындай айтайын. Өтө вау эмес, жашоосу малина эмес. Сарайда кой, мал деген нерсе жок. Мындай эле бир малы турду окшойт, андай кунажын турду окшойт, кичинекей эле. Жөнөкөй үй бүлөдөн шыбылдап чыкты аксакал. Өтө шустур экен. Көрдүңөр го чапканын деле. Шуулдаган аксакал экен. Өмүрүн берсин. Биз аксакалга дайым дуа кылабыз. Биздин бир жакшы ниетибиз бар, аксакалга белегибиз бар. Иншаллах Аллахым бизге күч кубат берип турса, ден соолук берип турса, аксакалга бир жакшы белегибиз бар. Аны билбейт эч ким. Аны иншаллах
биздин пландар ишке ашса эл көрөт. Барып туруп бир белек кылабыз, Кудай кааласа иншаллах. Ошуга бул аксакалдын өмүрүн берсин. Жөнөкөй аксакал ал ыйлатты бизди. Өтө ыйлатты. Өзү эми ыйлады. Атты берип атканда деле мына көзүнөн бир не болуп, жанакы атын өтө жакшы көрөт экен. Ушул аксакал атты бергенден кийин бизге бир 10дон ашык ат келди да, областтарданчы, по Кыргызстандан. Ар жерден ат келе берип, ал аксакал көбүн ыйлатты да. Менин үйүмдөгүлөр канча ыйлады, Дамирдин үйүндөгүлөр ыйлады. Биздин таныш кругтагылар көп ыйлады да. Мен өзүм ыйлап келдим. Ушактан атты алып, шаарга чейин келиш бир 40 минутта да. Кетип атам, Дамир досума билдирип айтам, ушундай ичимен ыйлап келип атам да, эзилип атам да. Ушул аксакал ушундай атты берибизди депчи. Ал ат деле өтө сонун ат экен. Базары келбей койду. Ошо ат пачинди ачып берди, анан кийин ат келе баштады да, кайра-кайрачы. Келе баштады, ат пулуна кирбей туруп алды да. Ал кымбат ат да, мындай 100 миңге, 150 миңге сатып жүргөн жалко ат да. Мына карасаңызчы. Багында 13 миң долларга бербей койгонмун деди да. Мындай эле берип жүрүш жалко болуп калды. Анан кийин карасак, чабышы сонун, жүрүшү сонун, жейиши сонун, бой десе бой бар. Эми барлык жагынан төп келишкен. Полностью мындай келишкен ат, анан берип жүрүш жалко болуп, анан кармап турдук, анан бир агабыз чыгып калды Бишкектен. Өтө серьезно агабыз экен. Эми атын атабай эле коелу, видеонун башында деле атабадык, азыр деле атабайбыз. Эми агабыз, чоң эле агабыз келип, Дамирдин үйүнө келди. Базар коргондо го. Бияк Атышын үйүндө да Дамирдин үйүн аманат кылып, Айыштабызга тапшырганбыз. 10 күндөй Айыштам карады, жакшы карады. Ошол жерге келди. Келип атты көрдү, аягын көрдү, биягын көрдү, анан кийин аксакалга кеттик Көкжанга. Атты көрдү, ат кандай стоит, не стоит деп. Конечно, стоит, ат сонун. Анан аксакалдын үйүнө барып, аксакал зорго говорить этиптир. Аксакал, мен ушундай адаммын, ушактан келдим. Сизге атты алып берейин, акчасын жигиттерге берейин, кайрымдыкка коштун депчи. Анан сонун болуп аксакалды көндүрүп, бизге бияктан добро берет. Атты апара бергиле дейт. Болду, мен көндүрдүм дейт. Анан биз барып базар коргондон Дамир досум алат атты. Портерге жүктөп алып келип, мен жерде регион келет, ушунда блогерлер келет, ушул жерде сонун уюштуруп, биз атты кайра алып чыгып кетебиз наракка. Кино күткөндө эле күттү окшойт эле. Биз мында кыркып эле, часть кылып эле жүктөдүк. Сериал көргөндөй болду. Бир 15 видео жүктөппүз. Бардыгы мындай айтайын, миллиондуктар, 700 миң, 600 миң, 500 миң, 200 миң, 300 миң, кудду ушундай просмотр. 15 видеобуз бардыгы рек көчтү. Вес Кыргызстан көрдү аны. Лайк эң көбү 60 миң, 70 миң болуптур. Эң көп лайкыбыз. Ушу бир эле видеобузда. Бирок видео страшно репост болду, бирок силер деле көрдүңөр. Силер деле бир чыгып келбейсиңер ушакка. Ошо жакшы кеңеш экен. Бир чыгып аксакалдан жүрөктү ооруткан окуя айтып бердиңиз, балким ошол атанын дагы. Ооба. Чагылдырып. Ата азыр мындай айтайын. Ата звезда. Азыр ата жөнөкөй адам да, простой адам. Азыр кайерге барбасын атаны орду бөлөк. Аллахым даражасын Көтөрүп койду. Азыр бир депутат барыптыр, бир ата барса, атам төрүгө отургузат да. Мындай эле айтайын. Мен депутатты не кылбайм, бирок депутат агаларыбыз деле орду бөлөк. Бирок айылда орду бөлөк азыр атаны. Действительно орду бөлөк. Биз кечегинде бардык да, айланып чыгып ушул жерден. Миташаман тааныйсыңарбы десек, тааныйбыз деп бардыгы уже таанып калды да, айыл, вес айыл таанып калды. Аксакалыбыз өтө простой адам экен, кампири деле бар экен. Алга биз жакшы дубасын алдык аксакалдардан, көрдүңөр го? Ооба, барып белегиңиздерди берип, өзүңүздөр чапан кийгизип, калпак кийгизип. Баары көбүнчөсү аябай ыраазы болду окшойт сиздерге, рахматын айтып. Ооба. Эми элдин баласы болуп калгандан кийин идея келе берет экен да. Биз кимди кантип көңүлүн алышты, биз мында бир карап туруп эле билип коебуз да, бир адамдычы. Мындай кылсаң мында туура болот депчи. Ушу оюбуздан Аллахым адаштырбасын, пикирибизди бузбасын. Дайым эмне жумуш кылып атсак, биз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылабыз. Башында ниет оңдоп алабыз. Негизи сахабалар ар 5 минутада несин оңдоп турган экен да, ниетин. Ниетте да көп сөзчү. Башталгы сөзүң деле Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп кылсаң, акырына чейин сонун ишиң жыйынтыгы чыгат да. Ошуга так что ниетти тезирээк жаңылап тургула дейт да. Ар 5 минутта сайын ниет жакшы жумуш кылып атасың, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп койгула, и все, чечилет, туурабы? Ниетиң кандай болсо, ишиң да ошондой болот дейсизби? Ооба, ниет самое главное, ниетти жаңылап тура бериш керек. Анан бул кайрымдуулуктан кийин түшүнгөнүңүз, өзүңүзгө мындай туйганыңыз эмне болду? Мен иншаллах Аллахым кабыл кылган болсун.
бул жерде көбү пиарга иштегендер болду, көбү жанакыга иштегендер болду, активге иштеген болду. Бирок биздин досторубуз, биздин агаларыбыз, бирок чыныгы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн иштешти алар. Аларды билебиз. Алар деле бизди билет. Аудитория десе, аудитория бизге алхамдулилля. Мындай эсептегенде бизде 6 аккаунтубуз болсо, 6 деле баардыгы живой аккаунттар, баардыгы элдин колдоосу менен. Ошуга бизде ниет түз болду, анан биздин командада ниет түз болду. Так что бу жерде көбү деле пиарга иштебеди окшойт, а? Өзүмдүн баласыдай эле көрдү да баардыгычы. Мындай карап турса, Баарыбыздын жүрөгүбүздү ооруткан бир окуя болду го, көзүбүздөн жаш чыгып. ооба да, бирок мына примерно менин балама түшүп калган болсо, же менин досум баласына түшүп калган болсо, мен тура албайт элем да. Ачыгын айтайын, өзүм бирдеке кылып алат элем. Ушул 3 атага Аллах ыраазы болсун. Алар до конца турду. Эң кыйналган бала Руслан деген бала болду. Аны баардыгыңар эле көрүп турганга окшойт, Руслан. Хамзанын атасы. Хамзанын атасы эң кыйналган, эң кыйын не тарткан, азап тарткан бала ушул бала болду. Бизге бул жигит Бишкекте жаңы автосалон ачканда ушу мезгилде келет, Руслан. Көрөсүңөрбү? Биз Бишкекке автосалон ачканда ушул моментте ушул бала келет. Биз ал сумманы угуп туруп, башыбыз айланып калган. Ачыгын айтып, 170 миллион. Это чозо сумма. Шуңа кирбейт да, ал бир адам таба албайт аны. Көптү көрсө көл болот деген, көл болот дегенде кудду ушундай эле сөз болду да. 1 сом, 10 сом, 20 сом, 100 сом, 1000 сом, 10 000 сом, 100 000 сом кылып, ушул даражага болот да. Башында 170 миллион дегенде ишендиңиз беле чогуларына? Жок, вообще ишенбедим мен. Ноль ишенбедим. Мен чочудум. Дамир досум менен ошол жерде Айбек укам өтө катуу ошол жерде менет кылды. Ушул күнү өтө катуу менет кылды. Ошол жерден давайте деди, кыргыз элим, бизде ушунга 1000ден ашык адам келди да ачылышыбызга. Ошол жерде келгенде давайте кыргыз элим, бензинде болсо деле акча чыгарып береличи деп туруп, где-то 50 000 $1000 акча чогултуп бериптир ошол жерде. Аракет кылышып, тытынышып. Ошол жерде Аллах ыраазы болсун ушул жигиттерге, ошол жерге. Андан кийин Бишкекке не ачабыз? Яндекс таксопарк. Мо резонанс жаралышына 2 күн мурда. Бишкекке таксопарк ачабыз, досубуз качып берет, ошол жерге деле келет Руслан. Ошол жерден видео кайрылуу чыгарабыз. Андан кийин 2 күндөн кийин общий Бишкекке площадька топтолобуз. Аскар, Атакул аканын эртеси келди. Ошол жерде таксопарк бар эле. Ушул жигит келет, ошол жерден көзгө көрүнгөн жигиттер келет. Ушун менен резонанс башталат. Ошол жерде биримдиктин белгиси менен анан резонанс башталат. Бир болдук, мындай күчтүү жигиттер. Мындай айтайын. Бир муштумдай бирип туруп. Ушундай бир болдук. Эл страшно ойгонду да. Өтө страшно ойгонду. Аллах ыраазы болсун, ушинтип бизди колдогондор, самый главное бизи сөзүбүзгө ишенип топтоп бергениңерге, салымыңарды кошконуңарга, биздин кыргыз элине, жана биздин мусулман бир туугандарыбызга Аллах ыраазы болсун. Буну мындай айтайын, кыргызстандыктар кошпогон адам болбоду окшойт, а? Мен оюмча. Ар бир кичинекей кыздардан бери, балдардан бери, балдарыбыздан бери алып келип бербедиби? Копилкаларын алып келип төгүп берип атпадыбы бизгечи? Бирок бул видеону көргөндө ар бирөөне таасир болду да. Ар бир үй бүлөгө таасир болду. Даже мына урматтуу биздин генералыбыз, урматтуу биздин президентибиз, алар карап отурбады. Өтө чоң салымын кошту. Алар мындай айтканда бирок билдирбеди. Билбей эле койсун деди. Мына биз билип турдук да, бияктачы ким берип атат, ким бербей атат. Эми кабарың болот да. Көрүп туруп көп нерсе белек берди да. Не кылгыла депчи. Биздин атыбыз атабагыла, шу. Эл билбей эле койсун, мына койгула деди. Мындай. Мына генералыбыздын баласы деле мына кече деле мына Аймерим биле? Ооба, Аймерим. Аймеримге деле мындай. Жок жерден эле мындай берип койду, бирок мындай эч ким билген жок. Президентибиз баласы деле берип койду, мындай эч ким билген жок. Алар чочуйт, эл билбей эле койсун депчи. Бирок биз биякта көрүп турабыз да. Бирок аларга Аллах ыраазы болсун. Ушунча жакшылык кылып атат, ушунча берип атат. Көбү аз пакта деп ойлошу мүмкүн. Бирок биз көзүбүз менен көрүп туруп атпайбыз аны. Берип аткандарын. Көзүбүз менен явно көрүп атабыз да. Көз болосун. Ооба, биз бирок элге чагылтпай атабыз да, мына берип атат депчи. Бирок Аллах ыраазы болсун, көп жашашсын. Ушу бийлик көп турсун. Биз дайым дуа кылабыз, ушу генералыбыз менен президентибизге өмүр берсин деп. Тынч өлкөдө жашап атабызбы азыр биз? Ооба. Бирөө келип биздин мышыгыбыз пыш дебей атабы? Эч кимибиз, хоть семечка саткан, хоть машина саткан, хоть жеке бизнес кылып аткан адамды мышыгын пыш дебей атат. Тынч өлкөдө жашап атканыбыз үчүн
аларга биз дуа кылышыбыз керек, аларга биз ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Аз көп айтышы мүмкүн, бул пакта коюп атат, мындай кылып атат депчи. Эл не десе ойлой берсин. Ачык мен болуп аткан хакты айта алам, любой жерде айта алам. Кечегинде мен мына Тажикстан менен Өзбекстандын президенти жана биздин президент жолукту го. Ооба. Чыгарып койсом, бир-экөө пакта деп жазып турду. Бирок алардын менесин сыйлаш керек да. Мына кылып атат, бул даражага жетиш үчүн алар канча кыйналды турабы? Биз примерди ушул эки достон алабыз, ачыгын айтам. Эл не десе не десин, ачыгын айтканда биз ушул эки достон дагы эле пример алабыз да. Алар бекемдигинен, дружный болгонунан, урушпаганынан, талашпаганынан, бири-бирине баш ийгенинен ушул даражага жетишип атат да. Так что туугандар, сиз жаш достор деле ушул эки агабыздан пример ала бергиле силерчи. Мен ачыгын айтайын. Ушулардан сабак алсаңар, бириңер эки болосуңар да. Эсен мындай жакшылыктарын көрүп атабыз, билип атабыз. Биз чалып берип коюшубуз керек. Аудитория бар, эл угат, биз эл көрөт. Чыгарып берип коюш керек. Мына азыр Куда кааласа бир айдан кийин мына Жалал Абад, Ош, Бишкекке өтө жакшы жаңылык болот. Аны биз ушунда чалып беребиз. Ушу биздин бийлик башта тургандар ушулар кылып атат да. Башка ким кылат? Куда кааласа жакшы жыйынтыктар болот. Жайында көрөсүңөр, Кыргызстаныбыз өтө өзгөрөт. Именно Жалал Абад менен Ош катты өзгөрөт экен. Аны иш менен көрсөтөбүз дебейсизби? Конечно, аз Куда кааласа мен видеолорду чагылтпай тура берейин. Бизге көрсөтүштү, жогоруда көрсөтүп коюшту. Аны элге чагылып элек. Сонун видеолорду көрсөттү. Мында шундай болот деди да, жакында шундай болот деп бир ай ичи. Ушунда бир чагылып берем биздин элге. Бирок андай дегенмен мен жети область тең эле өзгөрүп атат да турабы? Ооба. Тең эле да турабы, жа мындай Жалал Абад менен Ошко эле внимание болбой атат да. Полный эле по Кыргызстаным оңолуп атат. Баардык областка тегиз дейсизби? Бирок мына Жалал Абад ичинде алхамдулилла бир яма таппайсыңар. Погорду айлансаңар, бир чукур таппайсыңар. Өтө сонун жолдорубуз тегиз. Кимдин колдоосу менен болуп атат? Ушу бийлик башта биздин президент менен биздин генералдын колдоосу менен болуп атат. Шүгүр келтирейли. Алхамдулилла, мен өтө ыраазымын да. Так что туугандар, силер деле жакшы оюңарды жазып, жакшы комментарияңарды жазып, аларга колдоо көрсөтүш керек. Бир адамга колдоо көрсөтсөңөр, ал дух болсо, токто деп атат да, эл колдоп атабы, дагы бере турабыз дейт да. Аларды мындай экенсиңер, андай экенсиңер деп турса, ким колдой, ким не кылат, кылгысы келет турабы? Так что алхамдулилла, бийлик баштагыларга дайым биз колдойбуз силерди, иншаллах. Элдерге аябай жакшы бир үгүттө болду го, Конечно, болгондой эле айтыш керек да, мындай. Мен асмандан алган жокмун, мындай жөн козуктан алып сүйлөгөн жокмун. Мен көзүм менен көрүп, ар бир адамдын кылып аткан жакшылыгын чагылып берип атам. Ачыгы да, бул кылып атат. Рас, мына кече жакында, кече барыппын бир токойуна 4000 дарак экти. Не дейсиңер? Билесиңер, кабардарсыңар? Мына силер билесиңер туугандар, мына кече 4000 уштук дарак экип койду биздин генерал. Урматтуу генералыбыз, өмүрүңүз берсин, урматтуу генералыбыз. Көп жашаңыз. Иншаллах мен дайым сизди колдойм. Куда кааласа мына 4000 көчөт деген бир күндө эгүрүш оңойбу, оңой эмеспи? Оңой эмеспи? Кыйын да. Аябай кыйынчылык. Өткөндө мен не кылып койгом, курорттун жолдоруна бир 20 чак көчөттөр эгип койгом. Шабдолу, алма, өрүк эгип койгом. Кечегинде бир мимо өтүп кетип атсам, ал уже гүлдөп калыптыр. Бир видео чыгарам мен. Молодеждорго только ушундай жакшы нерседе, гүл эккенде жана ушундай мөмө бере турган дарактар эгип койсок, эртең сооп кимге тиет? Эккенден ламга тиет, туурабы? Генерал сооп уруп кетти, Куда кааласа. 4000 деген ал не шутка. Ачыгын айтайын, тем более бир күндө. Жана айтпадыңызбы, Бишкектен таксопарк ачканда, жаңы автосалон ачканда эле Руслан мырза келди деп жана өзүнүн баласынын жагдайын түшүндүрдү, айтып берди, анан кайсыл сөзү аябай жүрөгүңүздү эзди. Мисалы, кой ушул адамга чындап муктаж экен, жардам берели деген. Анткени азыркы байка келсек, Кыргызстанда жардамга муктаждар аябай көп да. Өтө көп тура эле. Бирок ал балага повезло. Ачыгын айтайын. Бирок деген ар бирөөбүздө бала бар да. Менде бала бар. Анан кыргыз элимде бала бар, баардыгыбызда бала бар. Анан бала өстүрүп атабыз, баардыгыбыз эле. Анан эч кимдин башына түшпөсүн бул. Ушунда бала дегенде любой адам жибейт да. Бала дегенде жибейт да. Биз ошо жерде не то болдук, ал сумманы айткандан кийин страшный сумма айтылды да жердечи. $2 миллион сом менен 170 миллион сом дегенде биз мында ойлонуп туруп. Бирок бир ойлондук. Топтолуп кетиши мүмкүн, бирок бунча сумма кыйыныраак деп ойлондук да. Топтолуп бирок көп убакытта. Көп убакытта.
Анан өздөрү топтолду канча миллион деди да, 20 миллион деди, 30 миллионбу топтолду деди да. Биз могу резонанс жагатыштан мурдачы. Дагы Аскар досум, Нуржигит досум кетип аттык Мерседесте. Мерседесте кетип аттып бир кайрылуу видео чыгардык. Биз площадьта кетип атабыз, давайте депти. Ушул моментте 20 миллион деди, 30 миллион деди. Эсте албай атам. Ушудан бир видео чыгардык. Эртең мененге чейин канча миллион түштү да? 2 миллион түштү, же 3 миллион түштү, канча страшно түштү да. Анан кийин биз деле ойгондук да. Демек чогулса болот экен. Уже что-то есть дедик. Эл колдойт экен бизди дедик. Ал балага уже повезло. Эки бала жанакы Руслан менен Байхан, акыркы жигитибиз, Байхан өзүнүн чоң атасы айтты да. Өзүм тосуп алдым го аэропорттон оштончу. Мен Москва, Россиядан келе бер, мында не кылабыз, жардам беребиз депчи. Бирок ал бала атасы айтты да. Бирок биз 1 жыл мурда баштаганбыз деп. Чогулбаган экен. 2 миллион эле чогулган экен. Бирок үмүтүн үзүп койгон экен. Айышта чакырып, чекеге чакырып айтты да, балам үмүтүн үзүп койдук эле депчи. Бирок ал балдарга повезло. Арслан менен Байханга повезло. Бирок эң күйүнгөн жигит эл деле билет, эл деле колдоду. Өтө кыйынчылык менен топтолгон, только Байхандыкы болду, эненики болду. Хамза ким эле? Хамза беле? Хамзаныкы болду. Эки жигиттики Аллахым колдоосу менен, элдин колдоосу менен мындай жеңил эле топтолуп кетти. Көрдүңөр го? Ошо Байхан менен Асланга мындай үмүт берген балдардан кайрымдуулуктардын бири Хамзанык болду окшойт э. Хамзаныкы чогулгандан кийин демек буңку чогулуп аткандан кийин биздики да чогулат деп үмүт артып койду да. Бирок мындай дегенибиз менен органдар аябай көп экен да, өзүңүз эле жаңы айтып кеттиңиз, органдар аябай көп экен. Бирок алар эми көп эме топтолду алардыкы. Иншаллах эми кыргыз элим силер дуа кылгыла. 3 жигиткечи. 3 жигитибиздики топтолду, чогулду. Сиздердин колдооңор менен, бирок силердин салымдар аябай көп. Эми дуа кылыш керек. Аларга ден соолук берсин депчи. Аларга мындай результат болбой калса, бардыгыбыз ыйлайбыз да. Ачыгын айтайын. Мен күнү түнү уктабадым. Бардык мында биздин командада көп жигиттер уктабады. Күнү түнү менет болду. Аларга эми биз дуа кылышыбыз керек. Дуа менен көп нерсе чечилет да. Дуа менен топтолду го бардык акчачы. Ошуга дуа кылгыла, аларга өмүр берсин, ушул лечениясына мында шыпа берсин, ооруган жеринечи. Шунчалаган миллион акча менен барып туруп эми жыйынтык болбой калса ыйлайсың да. Ачыгын айтайын. Бүйдө канчалаган миллион бергендер барды. Бир агабыз да келип туруп мына Аскардын колуна айтты го, мына $100,000 тапшырып кеттим деген. Ал эсеткиле, почти мындай айтканда 90 миллионго жакын суммада. Ал менен лечение болбой калса, ал ыйлайт да. Ушул баланын ден соолугун берсин, балага ушул лечение болсун деп берди да ал акчаны, туурабы? Ошуга силер дуа кылгыла, ушу 7 миллионбузбу, 9 миллионбузбу, канча калп болсок, бардыгыбыз дуа кылайлы ушул жигиттерге, ушул балдарга, ушул ата-энелерине дуа кылайлы, сабыр берсин депчи. Алхамдулилля, бирок кыйынынан өттүк. Иншалла сакайган кызыбыз деле бар экен. Берде бизге мындай Арузат кызыбыз бар экен мына. Алардан деле интервью алсаңар болот, барып мындай жакшы берде контент бар. Мына кандай жыйынтыгы болду силерге, кандай болду деп элге чагылып берсеңер болот. Алар лечение алгандан кийин бул жигиттер ham лечение алса, Кудай кааласа сагайып кетет деген үмүттөбүз биз. Иншалла. Эми алар деле диагноз койду да. Болот деп үмүт кылып анализ чыгарып берди да. Болот дегенде, анын үчүн элге биз чыгардык да. Анан комментарийлерди карай кетсек, калган балдарга кантип жардам бересиңер деп айткан эл көп экен. Анан дагы комментарийлерди окуп калдым. Баха мырза кайрымдуулук фонд ачпайсызбы деп сунуш киргизгендер бар экен. Ойлор барбы кайрымдуулук фонд ачуу боюнча? Жок. Өтө кыйын нерсе экен, карындашым. Мен өзүмдү жоготтум, арыктадым, ден соолугум кичине не болуп калды, мындай кыжаат болуп калды. Акча жаман нерсе экен да. Мындай баары бир мындай акчаларды кармап жүрөбүз, далайын кармап атабыз. Элдин акчасы да бардыгычы. Бирок деген нерсеси бар да, бул аманат да. Эртең сени мындай бирөө жарымда келип туруп, мындай эми жаман нерсе болбойт го эми иншалла. Бул Алланын колдоосу менен болуп атат да. Эми друг мындай сөз кетип калышы мүмкүн, муну үй алып алыптыр, могу машина алып алыптыр, муну мындай кылып алыптыр деп туруп, бул кандай болуп кетти, бул кандай бул даражага жетти, каяктан алды акчаны деген сөз пайда болуп калышы мүмкүн. Өзүм атын булгабы деп айтпайсызбы? Мен кудду ушундан чочуйм. Репутация, самый биринчи очередь. Репутациябыз бар, элдин ишеничи бар, элдин колдоосу бар, ушул даражага жетип атабыз да. Кокустан сөз чыгып кетиши мүмкүн да, көрө албас болушу мүмкүн, бирөө жаны пайда болуп калышы мүмкүн. Баха мына жанагы фонддун акчасын жеп койду да, фонддун акчасына кийинип алды да, фонддун акчасына машина минип алды да, фонддун акчасына үйүн ремонт кылып алды да деген сөз
мен уже өлүп калышым керек да, өзүм асып алышым керек же өзүмө бирдеке кылып алышым керек да. Мен ал сөзгө чыда албайм, ачыгы да. Алдын мен көтөрө албайм да. Честь достоинство бар да менде. Мен шунча менет кылганыма, шунча элдин кызматын кылганыма, шунча неме мен өзүмү жок кылып алам да. Ачыгын айтайын, мен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылып атам да. Мына 10 күн бою шу элдин кызматын кылып, шу элдин кызматы деп балдардын акчасын топтоп бердим го. Мен биякта баш болуп, шуден туруп бердим до конца, эч качкан жокмун, эч бир жака ойногону кетип калган жокмун. Лечение алышым керек эле орозодон кийин. Лечение алганы кетип калсам, мен жерде бир деле клиентим калбайт экен, ачыгын айтайын. Машина калбай калды өткөндө, бир 10 эле машина калып, мына альхамдулилля элдин колдоосу менен дагы толтуруп алдым да. Азыр мен кетип калсам лечение алган 10 күнгө. Бу жерде эчтеке жок. Баха уже мындай айтканда сыныптыр деген сөз болушу мүмкүн. Баха уже болду, түгөптүр, шуга чейин эле дейиши мүмкүн. Көрө албастарчы. А жок, андай эмес. Леченияны Аллах Тааладан мен сурап атам, эл дуа кылып атат мага. Иншалла бу жерде толтуруп, кичине ожирение кылып, элдерге жакшы кызматым кылайын. Кудай кааласа бир 10-15 күндөн кийин леченияга барам. Ошого мен фонд ачпайм, туугандар. Фонд үмүт түзгүлө. Андан көрө биз мына өзүбүздү мына ошо ушулар тууралуу сурагым келип турат. Ооба, тартып койсоң бияктарды. Булар көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн. Айбек укам, бир семьяга канча күнгө жете турган продукта кылдың укам? 22 күнгө жетет, иншалла. Мындай жаш семьяга, 22 күнгө жетет. Полностью эң көп көптөн кылып, бул пакет ичинде 5 литрлик май, 3 литрлик май, шакар, бул полностью бар да. Эмне керек болсо полностью бар. Ассаламу алейкум. Бул жакты карасак, полный бир семьяны бакчу продукты бар экен да. 5 килограмм макарон, суу, май. Могу төш белги мекен патриоту деген төш белги. Бул төш белги пока Кыргызстанда жок. Төш белги көп, бирок мындай жазуу менен Кыргызстанда жок, мекен патриоту деген. Мына кагыр чыгып атабы кадрга? Эми буну азыр бисмилла деп бакып атабыз. Бисмилла. Бул ошол Жети областтын энелер биримдиги коому бар экен досум, Бириккен жүрөктөр деген фонддон келди. Машалла. Бирок бул только разрешение менен берилет, билесиң, а? Ар кимге бериле бербейт. Жөн тагып алсаң ап кирип болот деги. Так. Мыйзам чегинде жооп бериш керек, жөн тагып алсаң. Эми жөн такканды буну өзүң жасап такпайсың, буну эл тагат да. Эл баалайт. Анан өзүң эле чыгып, мындай нерсени тага албайсың, буну эл тагат. Бүт мээнетиң баалангандан кийин эл ушуну берет. Машалла. Элден дагы кимдер дебейсиңби? Ким? Пенсиясын чогулткан энелер. Мына. Машалла. Мынакей урматтуу энелер, Жети область апалар, силердин берген аманатыңар келди. Бул биринчиси. Кулук болсун досум. Аллах разы болсун. Жагаштыбы туугандар, бир комментарий жазгылачы. Эми только классикада жүрүп, шуну тагып жүрөрөйлү, а? Иншаллах, досум, а? Ооба, буйруса. Кудай кааласа. Рахмат. Бул жерде туугандар мекен ынтымагы деген сертификат, мекен патриоту деген сертификат келди. Бул жөн эле кагазга түшүрүлгөнү менен бул машварадан чечилет, жогорку адамдардан чечилет. Билесиңер, анан ушул кабыл алынып кимге бериш керек? Буну эл тандады да. Ошон үчүн бул бизге өтө чоң мааниге ээ. Буйруса. Баха Бактияр Төрөбаев мырза элибиздин, мамлекетибиздин көйгөйлөрүнө кайдыгер карабай, орун жерден алып, кыйын кырдаалдарда жасаган эмгегиңиздер чыныгы баатырлык. Эл кызматын аркалаган сиздей атууларыбыз менен сыймыктанабыз. Бириккен жүрөктөр коомдук фонду төрайымын аткан досум. Машалла. Аллах разы болсун досум. Аллах разы болсун досум. Рахмат чоң, а? Урматтуу мекендештер, Баха досума буйруса мына жогорку кеңештен ыйгарылган атайын саат, анан бул жерде жогорку кеңештин депутат тарабынан берилген атайын мактоо баракчасын берген келдим. Бул грамота жеке ишкер, блогер Бактияр Төрөбаевка коомдук иштерге активдүү катышып, кайрымдуулукка кошкон олуттуу салымы үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Капаев Бактияр Алиевичтен атайын сыйлык баракча. Бул жогорку кеңештин общий эле депутаттарынын атынан десек деле болот. Анткени эми парламент биз үчүн баардык депутаттардын даражасы бирдей. Досум. Кулук болсун, а? Аллах разы болсун, Аллах разы болсун, досум. Иншаллах, мен өзүм бара албай калдым го. Дамир досумду жиберип, мияктан элдин аманаты, элдин машинасы, бияктан жөн тыштап кете албай, досум ушакта болуп, бул аманаттарды алып койду. Аллах разы болсун агаларыбыздан. Ушинтип сыйлап тура досум. Бул жогорку кеңештин биздин Кыргызстандын герби чагылдырылган досум. Кыргыз Республикасынын логотип менен бул жөнөкөй базарларда сатылбайт. Ошон үчүн ушул саатты жогорку кеңеште сага беришти досум мынакей. Машаллах, Аллах разы болсун. Муну сразу тагып алайынбы досум? Буну тагып ал досум. Болду. Резки тагып алайын, а буну? Баарыңыздарга рахмат.
баягы сыйлык биздики, сыймык элдики. Бул эл болбосо биз, мына баха деле эл болбосо көтөрүлүп мындай кичине болсо дагы элдин мындай жүрөгүнө кирбейт эле да. Ошон үчүн каттуу экенбиз. Алла таала ушуну берди. Ушуга себеп болгон инсандарга да чоң рахмат. Ушинтип бизге ишендиңер, мына сиздердин ишеничиңерди актадык. Иншаллах бүт аманаттарды апарып, жүзү жарык болуп кайра келдик. Ушинтип мына белек алыш ар кимге деле эмес. Аллах разы болсун, белек берип аткан жакшы ой менен ушинтип жөнөткөндөрүңөргө. Иншаллах сиздердин деле сөзүңөр өтүмдүү болсун, жүзүңөр жарык болсун, билегиңерден Аллах таала күчүңөрдү албасын. Иншаллах биз айтабыз Дамир досум экөөбүз командабыз менен Аллахым бизи качан өмүрүбүздү алат, качан биз ден соолугубузду алат, ага чейин биз кыргыз элинин кызматындабыз. Досум. Ассаламу алейкум. Рахмат досум. Сүйлөөңүз кут болсун. Жанакы сөзүңүзгө себепкер болду окшойт. Эң негизгиси ниет түз болсо баары жакшы болот деп. Ооба. Ошондой. Жалпы кыргыз элине өзүңүз кайрылуу жасап койсоңуз. Видеобузду жыйынтыктап атат окшойбуз, ушинтип мына биздин кыргыз элибиз колдоп, ушу даражага жетип, сиздердин көп салымыңар бар. Биз деле бул даражага жетишкеч, ачыгын айтканда. Подписка көбөйгөн деле бул элдин колдоосу да. Мындай контенттериң жаккан үчүн эл колдоп атат да. Жакшы болуп, анан подписка топтолуп, анан эл колдоосу азыр кимсин? Ачыгын айтайын. Элдин колдоосу менен ушул даражага жеттик. Мына ушунча мына сонун иштерди кылдык, орозо айы ичи. Мына көбүбүз сооптуу иштедик, иншаллах. Ниетибиз түз кылган болсок эле. Кудай кааласа, бул акыркысы деле эмес болсун, башталышы деле болбосун. Иншаллах биз көп көйгөйлөрдү чечейли. Ушинтип эл кыйналып келгендерди мындай колунан алайлы ишини, мындай кичине болсо деле биз салымыбызды кошойлу. Кичине болсо деле мындай менет кылып койсок, мындай айтайын, мен бу жерде акча деле кетирбедим. Мындай айтканда, вактым кетти, кичине ден соолугум кетти, болду ушул эле да, ушул себепкечи, жана сборго. А так мен бу жерде эч эле мындай бирдеке жоготподум. Самый главный эл колдоп турду до конца. Ушу кичине биз элге эле чалып берип турдук да, биз мындай айтканда аудиторияны колдонуп турдук. Ушул эле, туурабы? Подписчиктерди колдоп турдук да, биз ушу 500 канча миң болсо, ушуга биз элдерге жаңылап турдук. Ушул эле болду бизде. Видео болду ушул. Анан мен разымын калганына. Бардыгына разымын. Мына Аллахым ушинтип даражабыз көтөргөн экен, мына сыйлык алдык, туурабы? Кече жакында мэрибизден алдык. Кызыл эмне турат о жерде? Грамота берди мэрибиз. А мына кече жогорку кеңешке чакырып, мына бүгүн Дамир досум алып келди. Саат алып келди, Кудай кааласа. Бирокта китептер алып келди, анан грамота алып келди. Аллах разы болсун. Булардын баардыгы сиздердин колдооңор менен болду. 1 жыл мурдагын мен өзүм айтсам, мен эч ким эле мындай айтайын. Жалал-Абадта 1-2 бала таныса таныйт эле, а так весь Кыргызстан, 7 область таныбайт эле да. Ошого так что сиздердин салымыңар аябай чоң. Мен сиздерге разымын. Иншалла мен али сиздердин көп кызматыңарды кылайын, мен өмүрүн берсин, ден соолугун берсин. Кудай кааласа до конца иншаллах биягы. Арткага кайтыш жок. Эми бирок азыркы учурда времени чыгара албайбыз интернетке мындай кайрымдуулуктарды. Неге десеңер, биздики аудитория автосфера го. Кайрымдуулук чыгара берсең көбү жаман көрүп кетет экен да. Атсаң эле мындай жардам бер деп чыгарасың. Комментарийде айтып калышты го, ошо кайрымдуулуктун аркасы менен хайп кармап кетти деген. Тыйындын эки жагы болот эмеспи? Бирөө жакшы айтса, бирөө жаман айтат. Эң туура. Ошого биз токтотуп эле тура берели. Итак, биздики алхамдулилла, элдин колдоосу менен подпискабыз деле бар, бардыгы бар. Так что токтоттук. Пока временный. Эми кылышыбыз мүмкүн мында вакыт өткөндөн кийин. Оң колуң менен бергенди сол колуң билбесин деп коет го. Кайрымдуулук кылсаңыз да мындай көрсөтпөй кыла бересиз. Ооба, тура эле. Бул эми кээде көзгө көрүнүп калат. Бул үлгү болсун деп эле кылабыз бизчи. Ачыгын бу жерден алып бизге мындай айтканда хайп деле жок, хайп кармайбыз десек бизге контент толо да. Башыбыз эле оорубайт да. Кандай контент кылабыз депчи. Бул контент эмес, бул үлгү. Биздин кылып аткан менетибизди эл көрүп туруш керек. Кылып аткан жумушубузду. Мону көрүп туруп айтайынбы, азыр видео чыгарабыз го. Жок деген 30% адам мындай жүрөгү бөлөкчө жылыйт да. Кылат да ужечи монучу бизден көрүп. Сизди көрүп өсүп аткан үлгү жаштарга. Ооба да, бул көп нерсеге үлгү го дейм да булчу. А мындай эксан берип атканда деле жарыя эксан деп коет да. Бул пайгамбарыбыз малында деле болгон сөз да булчу. Жарыя кылып коесуң, анан эксан бересиң да. Мындай берип атканыңды көрсө мындай ой түз болсо эле болду. Самый главный эл көрсүн, жанакы болсо ушунча аз 100 миңге жакын, 150 миңге жакын мындай эксан кылып атабызбы? Анан эл көрсүн болуп калса, анда 1 сом менен соогун ала албайсың дейт да. А чын жүрөктөн Аллахтын ыраазычылыгы үчүн дептир. Ниетиң жаңылап койсоң, бул соо тиет, анан элге үлгү болот да. Ушул эле максатта көрсөтүп коебуз мындайларды.
атак мээрге күнүнө 5 адам жалдырап келет да. Ачыгын айтайын. Мен ар бир көңүлүн оорутпайм да, внимание кылам да элгечи. Мына карап туруп внимание кылып атканда эми аларды мен чыгарбайм да. 1000 сом берип атканың, 500 сом берип атканың деле чыгара берсең анда болбой калат го. Бул көзгө көрүнгөн нерсе жана көрүнбөгөн нерсе болуп калат. Ошо так что туугандар берип атканда ниетти түзөп коелу болду. Ушул эле айтам мен, айтар сөзүм. Урматтуу Жылыстай берүүсүнүн көрөрмандары, кийинки берүүлөрдү көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.